Салам, урматтуу окуучу достор. Бүгүн кайрадан география сабагы. Силер менен мен Ош шаарындагы номер 50-чү Пайыз Нышанов атындагы мектеп гимназиясынын география мугалими Бактыгүл Жапар кызы болмокчумун. Урматтуу окуучу достор, биз буга чейин Кыргызстанды физикалык географиялык райондоштуруу темасын өтүп келгенбиз. Буга чейин биз 6 провинцияны өтүп өттүк. Бүгүн эң соңку провинция бул бардыгыбызга белгилүү Алай Өрөнү провинциясы. Бул Памир-Алай тоолуу областында жайгашкан провинция болуп эсептелет. Биздин сабагыбыздын максаты окуучулар Алай Өрөнү боюнча жалпы физикалык географиялык маалымат алышат жана аны картадан көрсөтүүгө, картага түшүрүүгө үйрөнүшөт. Кыргызстандын жаратылышын коргоого, ага аяр мамиле кылууга тарбияланышат. Билим тарбия алуу менен бирге акыл эс ой жүгүртүүлөр өнүгүп, дүйнө таанымдары кеңейет. Демек, биздин максатыбыз ушундай окуучулар. Биздин сабагыбызда колдонулуучу ачкыч сөздөр булар кар сызыгы, рельеф, ариттик ландшафт, ресурс жана башка сөздөр болмокчу. Жогоруда айтып өткөн провинцияларды картадан көрсөтө кетсем, бул эсибизге сала кетейин. Кыргызстан физикалык географиялык жактан 2 чоң тоолуу облуска бөлүнөт. Бул Тянь-Шань тоолуу облусу жана Памир-Алай тоолуу облусу болуп бөлүнөт. Алар өз ичинде провинцияларга бөлүнөт. Мисалы, Тянь-Шань тоолуу облусу бул Түндүк Тянь-Шань, Ысык көл ойдоңу, Борбордук Тянь-Шань, Ички Тянь-Шань жана Түштүк Батыш Тянь-Шань болуп 5 провинцияга бөлүнөт. Жана ошондой эле жакшы билебиз, провинциялар өз ичинде округтарга дагы бөлүнөт. Ал эми Памир-Алай тоолуу областы бул Алай Түркстан жана Алай Өрөнү болуп бөлүнөт. Мына ошол бардык провинцияларды өтүп бүтүп, бүгүн эң акыркы провинциябыз Алай Өрөнүнө келип токтолдук. Алай Өрөнүнүн географиялык абалы. Алай Өрөнү Кыргызстандын эң түштүгүндө Алай кыркатоосу менен Чоң Алай кыркатоосунун арасында жайгашкан. Чыгыштан батышка карай 200 километрге, туурасы 50 километрге жетет. Урматтуу окуучулар, мен сиздерге азыр башка бир картадан көрсөтүп кетмекчимин. Бул Алай Өрөнүнүн табигый чек араларын даана көрө аласыздар. Бул жерде көрүп турабыз Алай кыркатоосу жана Чоң Алай кыркатоосу. Ушул эки кыркатоонун ортосундагы өрөөн, бул өрөөн Алай Өрөнү деп аталат. Урматтуу окуучулар, силер экономикалык географиялык жактан Алай району менен алмаштырбагыла. Алай району бул физгеографиялык жактан Алай Түркстан провинциясына кирет. Ал эми бул жерде Алай Өрөнү деп аталган жер эконом-географиялык жактан Чоң Алай району болуп эсептелет. Алай Өрөнү көпчүлүк бөлүгү батыш тарапка эңкейиштеген. Вахш дарыясынын түзүүчүлөрүнүн бири Кызыл суунун алабында жайгашкан. Эң чыгыш бөлүгү Таримдин бир түзүүчүсү Чыгыш Кызыл суунун алабында. Провинциянын жалпы аянты 8400 километр квадрат. Рельефи. Алай Өрөнүнүн таманынын эң бийик жери Тоң-Мурун ашуусу 3536 метр бийикте. Эң жапыс жери батышындагы Карамык кыштагына жакын 2400 метр. Өрөөндүн орточо бийиктиги 3000 метрден жогору. Кытайдын чек арасынан Тажикстандын чек арасына чейинки аралык 174 километрди түзөт. Алай Өрөнүнүн түндүк тараптагы чек арасы болгон, табигый чек арасы болгон Алай кыркатоосу. Түштүк капталы тик жана кыска. Алай кыркатоосу чыгышта Какшал тоо менен Фергана тоо системаларынын тутумдашкан түйүнүнөн батышка карай Матча тоо тоңуна чейин
350 километрге кеңдик боюнча созулуп жатат. Ал эми Алай өрөөнүнүн түштүк чек арасы болгон бул Чоң Алай кыркатоосу, Чоң Алай тоосунун түндүк капталы эң эле бийик ак кар, көк муздуу тик каптал. Негизги Памир тоо системасынын түндүк чети. Эң бийик жери Ленин атындагы чокунун бийиктиги 7134 метр. Ал бийиктиги боюнча Кыргызстандагы экинчи орундагы чоку. Чоң Алай кыркатоосунун суу бөлгүчү Тажикстан менен Кытай эл республикасынан Кыргызстандын аймагын бөлүп турган чек ара катары милдет аткарат. Ал эми геологиясы боюнча айта турган болсок, бүктөлүүсү Герцинде башталып, азыркы түзүлүшү негизинен ортоңку жана үстүңкү палеозойдук акиташ, кумдук жана кристалдык сланецтерден турат. Мезокайнозойдун чөкмөлөрү тоо этектерин, өрөөндүн таманына жакын жапыс жерлерди каптап жатат. Кырлары палеозойдук тектерден турат жана алар эрозияга учурап кескин тилмеленген. Алай өрөөнүнүн климаты кескин континенталдуу, кургакчыл. Бийиктик абалына жараша жайы салкын, кышы суук, кар жатуу мезгили узак. Өрөөнүн климаты өзгөчө шартта калыптанат. Батыштан жана түндүк батыштан келген нымдуу аба массалары Алай өрөөнүнө жеткенче нымды тышкы кыркатоолордун түндүк капталдарына калтырып кеткендиктен жаан-чачындын саны аз. Чоң Алай кыркатоосу Алай кыркатоосуна караганда 1500-2000 метрге бийик болгондуктан анын түндүк капталында жаан-чачындын саны арбын. Мөңгүлөрдүн топтоосуна шарт түзүлөт. Январдын көпчылдык орточо температурасы дароо откоргондо -14,4 градус Цельсий, Алтын Мазарда -10,8 градус Цельсий, Сары Ташта -17,5 градус Цельсий, Эрке Чытамда -12,1 градус Цельсий. Ошол эле станцияларда июлдун көпчылдык орточо температурасы 15,4, 15,2, 9,2, 13,1 градус Цельсий. Алтын Мазар менен Дароо Откоргондун кышкы температураларынын айырмачылыгы Алай өрөөнүндө да кышкысын температуралык инверсия байкала тургандыгын билдирет. Алай өрөөнү боюнча эң төмөнкү температура -41,7 градус Цельсий Сары Ташта жана эң жогорку температура 33,3 градус Цельсий Дароо Откоргондо байкалган. Жаан-чачындын көпчылдык орточо саны Сары Ташта 334 мм, Дароо Откоргондо 276 мм, Эрке Чытамда 185 мм. Сары Ташта 7 айдын жылдык орточо температурасы терс мааниде. Калган станцияларда 5 ай. Сары Ташта температура 0 градус Цельсийден төмөн түшпөгөн ай жок. Климаттын элементтеринин бөлүнүшү жер бетинин бийиктик абалына жараша бийиктик алкактуулук закон ченемдүүлүк боюнча тарайт. Мөңгүлөрү тууралуу сөз кылардан алдын мөңгү деген терминди эске салып алайлы. Мөңгү муздук, жер бетиндеги табигый кар, муз катмары, же болбосо кардын көп жылдык топтолгон запазы. Ага жылмышуу кыймылы мүнөздүү. Орто Азияда мөңгүлөрдүн каптаган аянттары боюнча көрүнүктүү орунду Чоң Алай кыркатоосу ээлейт. Чоң Алай кыркатоосунун абсолюттук бийиктиги 7134 метрге чейин жетет. Борбордук бөлүгүнүн орточо бийиктиги 6000 метрден ашык. Мындай бийиктиктердин натыйжасында кыркатоонун кырлары жана ага жакын капталдары туташ мөңгү, түбөлүк эрибеген карлар менен капталган. Ал кыркатоодогу мөңгүлөрдүн жалпы аянты 1329 км квадратка жетет. Тактап айтканда, Хан Теңири
тоомунун төмөнгүлөрүнүн аянтынан калышпайт. Алардын ичинен түндүк капталында, тактап айтканда, Кыргызстандын аймагында таралган мөңгүлөрдүн аянты 697,5 километр квадрат. Чоңалай кыркатоосунун мөңгүлөрү орографиялык өзгөчөлүктөрү боюнча 3 топко бөлүнөт. Батыш бөлүгү Мук суу менен Кызыл суунун кошулушунан Терсагар ашуусуна чейинки 64 километрчелик бөлүгүндө жалпы аянты 94,6 километр квадратка жеткен 44 мөңгү жайгашкан. Борбордук бөлүгү Терсагар ашуусунан Кызыл Арт ашуусуна чейинки 92 километрчелик бөлүгү эң мөңгүлүү. Бул бөлүктүн орточо бийиктиги 6000 метрден ашык. Эң бийик жери Ленин атындагы чоку 7134 метр. Мөңгүлөрдүн жалпы аянты 361,7 километр квадрат. Кызыл Арт ашуусунан Кытай менен чектешкен Ат жайлоо чокусуна чейинки 30 километрчелик бөлүктүн орточо бийиктиги 5500 метр. Эң бийик жери 6601 метр Корумду чокусу. Мындагы мөңгүлөрдүн жалпы аянты 241,1 километр квадрат. Чоңалай кыркатоосунун түндүк жана түштүк капталдарындагы мөңгүлөрдүн зор аянттарын топтолушунун негизги себеби анын абсолюттук бийиктиги. Түндүк жагында жарыш жаткан Алай кыркатоосунун кырлары Чоңалайдын кырларынан дээрлик 1000 метрге төмөн. Ошондуктан ал жерге келген аба массаларынан өзгөчө жай мезгилинде кошумча жаан-чачын кар түрүндө түшүп, мөңгүлөрдүн куралышына кызмат кылат. Алай өрөөнү аркылуу агып өткөн негизги суу Кызыл суу. Амударян системасына кирген Вахш дарыясынын түзүүчүлөрүнүн бири. Тоңмурун ашуусунун жанынан Айланпа, кийин Кара суу деген аттар менен башталып, Кызыл агынга кошулгандан тартып өз атын алат. Ири куймалары Алтын Дайра, Ачык Таш, Жанай, Дартак, Каман суу жана Көк суу. Негизги куралуу булактары Мөңгү жана Кар суулары. Жайында кирген Тянь-Шань тибиндеги дарыялардын тобуна кирет. Көп жылдык орточо чыгымы 56,5 метр куб секундда. Алай өрөөнүнүн чыгыш жагындагы ири агын суу Чыгыш Кызыл суу. Маркан суунун сол куймасы жана Таримдин түзүүчүлөрүнүн бири. Чоңалай тоолорунун чыгыш бөлүгүндөгү Корумду чокусунун тегерегиндеги мөңгүлөрдөн башталат. Сол жагынан Көк сууну кабыл алгандан кийин Кытайдын чегине өтүп кетет. Чек арадагы чыгымынын көп жылдык орточо саны 25 метр куб секунданы түзөт. Ландшафты. Алай өрөөнүнө аридтик ландшафттар мүнөздүү. Латын тилинен аридус кургак дегенди билдирет. Демек, чөл жана жарым чөл ландшафттары мүнөздүү. Топурагы, өсүмдүктөрү бийиктик алкактуулук законченемдүүлүктөрүнө баш ийип таркаган. Эң төмөнкү батыш жагында түзөн кашаттарда, тоо этектеринде, тактап айтканда 2500 метрге чейин, ачык күрөң топурактуу, шыбактуу, жарым чөл жана кургакчыл талаа ландшафттары тараган. Өрөөндүн орто ченинде жана баш жагында кара күрөң топурактуу, ак кылкан бетегелүү субальпы шалбалары басымдуулук кылат. Тарим дарыясынын алабына караган аймактарда кургакчыл талаа ландшафттары тараган. Көк суунун алабында жана Нура суусунун жээгинде катаал шартта өскөн карагай токойлорунун фрагменттери
арча токойлор кездешет. Чоңалай кыркатоосунун түндүк капталында бийиктик алкактардын эң төмөнкүсү субальпы талаалары, субальпы шалбаалары, жапыз өскөн доңуз сырттуу альпы шалбаалары аскалуу, шагылдуу аянттар менен кезектешип тараган. Эң кеңири диапазондуу глициалдык нивалдык алкак 3600–3900 метр бийиктиктен 7000 метр бийиктикке чейин жатат. Көпчүлүк аянттар кар, мөңгүлөр менен капталган. Алай кыркатоосунун түштүк капталында даана байкалган бийиктик алкактар жок. Кургакчыл тала жана кыска чөптүү тала сымал шалбаалар эң бийик абалга чейин жетишет. 3000 метрден жогору жаткан борпоң тектер тараган жерлерде көп жылдык тоңдор жана ага байланышкан табигый комплекстер кездешет. Чоңалай кыркатоосунун этектеринде карст процесстери күчөгөн ландшафттарда кездешет. Алай өрөөнүнүн табигый ресурстардын көпчүлүгү жайыт жерлер. Айдоого жарактуу жерлер аз. Алардын көпчүлүгү сугарылуучу аймактар. Дан эгиндери, буудай, арпа жана тоют өсүмдүктөр өстүрүлөт. Суу боюндагы жайылмалардан, кашаттардан чөп да чабылып алынат. Урматтуу окуучулар, ушуну менен биздин алай өрөөнү деп аталган сабагыбыз соңуна келип жетти. Жанатан бери бардыгыбыз экранды тиктеп олтуруп, көздөрүбүз талыды өңдөнөт. Ал үчүн бардыгыбыз көзүбүзгө көнүгүү жасайбыз. Көзүбүз үчүн көнүгүү. Эң алгач балдар, биз билебиз, көзүбүздү жогору, андан кийин төмөн, андан кийин эки капталдарыбызды каратабыз. Же болбосо географиялык тил менен айтканда, эң алгач түндүк тарапты карайбыз, андан соң түштүк тарапты, андан соң батыш жана чыгыш тарапты карайбыз. Ушул көнүгүүнү балдар бир канча жолу аткарабыз. Түндүк, түштүк, батыш, чыгыш. Түндүк, түштүк, батыш, чыгыш. Өзүңөр дагы бир канча жолу кайрадан кайталагыла. Сабактын соңунда сиздерге кошумча маалымат катары Кызыл Арт ашуусу тууралуу айтып бермекчимин. Эң алгач ашуу деген түшүнүктү түшүнүп алсак. Ашуу же бел бул тоо кыркасынын же массивинин ийилиши. Тоо кыркаларынын арасындагы адам өтө ала турган бийиктиктер, өтмөк жолдор. Кыргыз эли тоо аралап көчүп конуп жүргөндүктөн, кайсыл тарапка кайсыл ашуу аркылуу, кайсыл мезгилде ашса боло тургандыгы дайын болгон. Ашуулар жер өзгөчөлүктөрүнө жараша, көбүн учурда кыш мезгилинде кар басып, жабылып калышат. Кээ бир бийик ашуулар жайдын 1-2 айы гана ачык болушат. Азыр ашуулар аркылуу даңгыр унаа жолдору салынган. Эң белгилүү ашуулар Төө ашуу, бийиктиги 3800 метр. Алабел ашуусу, бийиктиги 3185 метр. Бишкек Ош жолунда жайгашкан. Кыргызстандагы эң бийик ашуу бул Кызыл Арт ашуусу. Кызыл Арт ашуусу Чоңалай кыркатоосунда, Кыргызстан жана Тажикстандын чек арасында Кызыл Арт суусунун батышынан орун алган. Бийиктиги 4280 метр. Ашуунун бели түзөң, түндүк капталы тик, түштүгү жантайыңкы, бара-бара Памирдин тайпак тоолорунан өтөт. Негизинен палеоген менен неогендин кызыл түстүү чопо, алевролит, кумдук конгломерат тектеринен түзүлгөн. Жыл бою ачык, ал аркылуу
Ош-Хорог автомобиль жолу өтөт. Кыргызстандын аймагында аталышы жагынан окшошуп кеткен эки ашуу бар. Алар Кызылар ташуусу жана Кызар ташуусу. Кызар ташуусу бул ички Тянь-Шанда Жумгал жана Кочкор өрөөнүнүн ортосунда жайгашкан. Ал эми Кызылар ташуусу жогоруда айтып кеткендей Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын ортосунда жайгашкан. Ал эми Кызыларт топоними тууралуу айта турган болсок, негизинен кызыл түстүү чопо тектеринен түзүлгөндүктөн бул жерди сүрөттөп кызыл деп атап жатат. Ал эми экинчи компоненти болгон арт сөзү, арт деген сөздүн байыркы экенине Махмуд Кашкаринин эмгегинде кездешкени далил. Бул сөз көлдүн сырт тарабында, нарында гана жолугат. Учурда бул терминде ашууну түшүндүргөн сөз катары артка чыгып, арттан өтүп деп колдонбойбуз. Болгону географиялык аталыштарда гана калган. Ал эми мойнокту адамдын бир мүчөсү моюнга байланыштырышат. Себеби республиканын аймагындагы ак моюн, көк мойнок деген жерлерде адамдын мойнуна окшогон өтүп кетүүгө жеңил өтмөк жерлери бар. Ашуудагы жолго байланышкан оюлма деген да сөз бар. Бул да илгери колдонулуп келген. Азыр андай жерлер серпантин деп аталып калды. Сүрөттө көрүнүп тургандай, жалпак тил менен айтканда, ири жолдор илгери оюлма деп аталса, учурда биз аны серпантин деп атайт экенбиз. Айта кетчү жагдай, Кыргызстандын Лейлек, Араван, Өзгөн, Каракулча райондорунда ашуулар жокко эсе. Демек, Кызыларт деген топоним кызыл ашуу деген түшүнүктү билдирет. Үйгө тапшырма. Биринчи тапшырмабыз контур картадан алай өрөөнүн таап, анын негизги географиялык бирдиктерин жазып чыккыла. Экинчи тапшырма чоң алай менен алай кыркатоосунун геологиялык айырмачылыктары эмнеде? Ал эми үчүнчү тапшырма таблицадан ушул регионго тиешелүү сууларды таап, алардын чыгымын айтып бергиле. Урматтуу окуучулар, ушуну менен биздин сабагыбыз соңуна келип жетти. Тема бардыгыңарга түшүнүктүү болду деп ойлойм. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.